туура 10 жыл мурда июнь окуясы болгон. Ошол кезде Курманбек Бакиев бийликте болгон болчу го. Апрель окуясы болду, андан алдыныраак 2 ай алдынча. Эгер апрель окуясы болбогондо, бийликте Бакиев эле турганда июнь окуясы болмок беле, болмок эмес беле? Болбойт эле. Себеп? Себеп ал киши жакшы иштеп келет, бергилер аны жаманга чыгаргандан кийин оңойлуу бияктан дагы басым жасап койду да. Бул элге эки жолу басым көрсөтүлүп калды да. Туура эмес иште бул. Арадан 10 жыл өттү, эки бийликти башыбыздан өткөрдүк да бизче. Анан мамлекетибиз өнүктү деп ойлой аласызбы? Же өнүксө кантип өнүктү? Мамлекетте өндүрүш кыйын болуп атат да. Завод, фабрика баары иштебегенден кийин эл өзүн өзү эптеп багып атат да. Мен түшүнүгүм ушу анан башка. Болбойт болчу. Муну атайын убактылуу өкмөт уюштурган, такталаш эле болгон. Мына азыркыга чейин жыйынтыгы жок. Же сотто, же бөлөктө күнөөлөр эч ким жазаланган жок. Ошо только төңкөрүлүш болгон да. Өнүгүү жок. Мындай айтканда Кыргызстан азыр туңгуюкта. Азыр элде жашоо оор эле болуп калды. Бийлик өзү менен, эл өзү менен карапайым. Эч кандай элге жардам жок. Жада калса могу кредити да кымбат. 30%ке чейин. Иштегенси иш жок. Ошого Россияга барып атат, мына коронавирус деп андан канча запкы жеп атат. Кредит алгандар канча ыйлап атат. Базардагылар ыйлап атат. Артка кетти баарысы. Азыр Кыргызстан туңгуюкка кабылып калды. Эми Алла таалам гана оңдоп бербесе калган кыйын, айтчы. Эч кандай өнүгүүнү деле көргөнүбүз жок го. Эч кандай өнүгүүнү көргөнүбүз жок да. Карыздар көп атат. Эмесе ал депутаттар көп. Ошол көп болгон депутаттар 120 депутат эмне иш аткарып атышат. Зарплатаны жеп, өзүнүн бизнестерин иштеп атышат да. Ошолор үчүн иштеп атышат. Ал эми бейбечаралар өзүнүн көр тиргилиги менен аракет кылып жашап атышат. Анан эми ошол биздин оюбуз боюнча ошо депутаттар азыраак болуп, ошолордун зарплаталары, ошолордун баягы командировочныйлары баардыгы ошо бюджетке түшсө, ошол жакшы болот эле деп. Атамбаев карыздарды алды. Элди ушундай балчыкка батырып койду. Анан мугалимдердин зарплаталары көбөйдөп койду. Көбөйгөнү менен сааттары кыскарды, иштери көбөйдү. Эч кандай өзгөрүү деле болгон жок да. Менин оюмча болбойт эле. Бирдекеге бирдеке себеп болот да. Менин оюмча болбойт эле, тынч болот эле, тынч жашайт эле. Эми сабак алгандар алды, менин оюмча. Алгандар алды. Элдер жакшы менен жашап атат, тынч, жакшы. Эгер мисалы мындай тоголондор болбогондо, тынчтык болгондо, мындан да өнүгүп кетет эле да. Элеге как Швейцария болуп кетет эле да. Менин оюмча болмок эмес. Акылдуу эле президент болчу. Мага Курманбек Бакиев президент болгондо аябай жакшы болот эле. Мен ишенет болчумун ал адамга. Адамгерчиликтүү болчу. Ошол эле жашоо. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Ошол эле жашоо. Мамлекетибиз өнүккөн жок. Мен ишене албаймын өнүккөндүгүнө. Кайра эле артка кетип атабыз биз. Жакшы жашоо болбой атат. Кыйынчылык элди кыйнап атат. Өзүбүз кыйынчылык менен тирилик кылып атабыз кам. Эшигибизде кандай мөмө жемиш болсо ошону алып чыгып сатабыз, тирилик кылабыз. Биз өкмөттөн эч кандай жардам көргөнүбүз жок. Болбойт эле. Болбойт эле. Эмне себептен мындай деп ойлойсуз? Ал болгондо даже прогресс болот эле Кыргызстанда. Менин мнением ушул. Эч кандай артка кетти. Мисалы? Мисалы көрүп атасыңар, иштеке орус куруп берген 50 жыл болду ошо жолдор. Туурабы? Оңдолбой атат. Вот пример. Эми билбейм, эми мына Сооронбай Жээнбековке тоскоолдук кылышып атат. Кимдерди? Коррупционерлер. Бирок жакшы иш алып барып атат. Ошону колдошубуз керек. Сооронбай Жээнбеков. Курманбек Салиевич бийликте турган болсо, азыр делечи, мамлекетти кандай элестете аласыз азыр сиз? Өнүккөн болот эле менин оюмда. Кыргызстан өнүгүп кетет эле. Экинчи Швейцария болот эле. Болбосо керек эле менимче, болбойт эле. Себеп неге антип ойлоп атасыз? Неге антип ойлойсуз? Ошондон башталды да эле кызыча топулоң баары. Эми секин өнүгүп атат, өнүксөк өнүктү окшойт. Акырын болот да эми резко өнүгүп кетиш кыйын. Туурабы? Эми менин оюм ошондой да.
Демек азыр жакшы эле. Жакшы да эмес, жаман да эмес, орточо да эми. Сразу жакшы болуп кетиш кыйын да азыр эми өзүң көрүп атасың го заманды.